Ролик өз атын айткысы келбеген Тогуз-Тороо районунун тургунунун колдоосу менен даярдалды. Демөөрчү Кут курулуш компаниясы. Палестина мамлекети, Кудус шаары, Ал-Акса мечити. Бул сөздөр ар бир мусулмандын жүрөгүндө жылуулук менен кошо кайгы сезимин да козгойт. Бул жер жалпы мусулман, христиан жана иудей ааламы үчүн өтө маанилүү жана ыйык жер. Мусулмандар жүзүн буруп намаз окуган алгачкы кыбласы, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Миражга көтөрүлгөн жайы. Умар бин Хаттаб, Салахуддин Аюби фатх кылган, Явыз Султан Селим-хан коргогон шаар. Ислам тарыхында мусулмандар 638-жылы Умар бин Хаттабтын кол астында Кудусту алгачкы жолу фатх кылышкан. Арадан 4 кылым өтүп, биринчи крестүүлөрдүн жортуулуунун жыйынтыгында 1099-жылы бул ыйык шаар христиандардын колуна өтөт. Көп өтпөй 1187-жылы атактуу Салахуддин Аюби тарабынан кайрадан экинчи жолу Кудус фатх кылынган. 1517-жылы Явыз Султан Селим-хандын аракети менен бул аймак Осман дөөлөтүнүн карамагына өтүп, 400 жыл бою өкүм сүрүүдөн соң 1917-жылдын 9-декабрь күнү англиялыктардын колуна өткөн. Ал эми 1947-жылдан бери палестиналыктар Израиль зулумдук биримдиги тарабынан кордук көрүп келишет. Бул аймакта Мекке жана Мединадагы ыйык мечиттерден кийинки мусулмандар үчүн ыйык болгон Ал-Акса мечити орун алган. Дал ушул Акса мечитинин акыркы сакчысынын баянын уктуңуз беле. 1972-жыл май айы. Туркиялык журналист Илхам Бардакчы Кудус шаарына саякатка барат. Иштери бүткөн соң достору менен шаарды кыдыра баштайт. Ал шаарды кыдырып олтуруп акыры Ал-Акса мечитине жума намазын окуу үчүн кирет. Бардакчы даарат алып эл арасынан мечиттин ичинен орун алат. Бирок мечитке кире бериш тепкичтерде бою 2 метрге жакын, узун бойлуу, арыктап сөөгөлө калган, сакалдары аппак болгон, жүзүн сансыз тырыш баскан карыяны көрүп калат. Көпчүлүк ага маани деле бербесе да, жаш журналист кайра-кайра назарын бул кишиден бурбай тиктей берет. Картайса да, алсыраган колу менен мылтыгын бекем кармаган бул аксакалдын кийимдери өзү сымал эле бир топ эски болчу. Көздөрүндө болсо көп жылдык кайгынын изи бардай. Жашы бир токко барып калса да, эл катары отурбастан тик турган абалда таш сымал катып калган сейт. Анын эскирип тытылып кеткен кийиминен жаш журналист карыянын үстүндөгү Осман аскерлеринин униформасы экендигин байкайт. Дароо аларды коштоп жүргөн гиттен бул киши ким деп сурайт. Алда билбейм, акылдан азган бир жинди го дейм. Мен билгенде нечен жылдан бери күн сайын эртеден кечке ушул мечитти кайтарат. Таң эрте келип күн батканда кетет. Эч ким менен сүйлөшпөйт да, кулак да салбайт. Таш сымал катып тура берет, деп жооп берет. Намаздан соң Илхам Бардакчы аксакалдын жанына барып түркчө «Ассаламу алейкум ата» деп кайрылат. Карыя башын бурган абалда ага «Ва алейкум ассалам уулум» деп жооп берет. Кудус шаарындагы Ал-Акса мечитинен түркчө сүйлөгөн бул карыянын жообуна таң калган журналист дароо «Сиз кимсиз? Бул жерде эмне кылып жүрөсүз?» деп сурайт. Карыянын көздөрү дароо нурга бөлөнүп, үнү титиреген абалда «Мен Осман дөөлөтүнүн акыркы аскеримин, акыркы сакчысымын уулум» дейт. Бир аз дем алып, колундагы мылтыгы менен кошо ал тулку боюн түздөп сөзүн улантат. «Мен 20 полк, 36 рота, 8 бөлүм, 11 артиллерия бөлүмүнүн командири, 10 башы Ыдырлы Хасанмын. Биринчи дүйнөлүк согушта аскерге чакырылдым. Жана душман менен салгылашып акырында жеңилдик. Кудуста болгону 53 аскерден турган бир бөлүк гана калды. Аскер башчыбыз баарыбызды топтоп, арыстандарым, өлкөбүз оор абалда. Шаңдуу аскерлерибиздин түйшүгү көбөйүп, фронттун чар тарабынан жеңилип жатабыз. Мени өкмөтүбүз борборго чакырды. Каалаганыңар мени менен биргеликте кете берсиңер болот. Бирок бул жер Султан Селим-хандан бизге мураска таралган. Бул ыйык жерди таштап кетсек, каапыр үчүн майрам тартуулаган болобуз. 4 кылымдан бери бизди коргогон осмондор качып кетти деген сөзгө калабыз. Кудусту душман колуна өткөзүп берүү мусулмандар үчүн чоң жоготуу. Силер бул жерде нөөмөттү улап коргоп тургула. Эң кеминде алгачкы кыблабыз болгон бул жердеги ыйык Ал-Акса мечитин кайтарып, байрагыбыз сымал тик тургула, бекем болгула, деди. Ошентип болгону бир нече аскер бул жерди коргоп калдык. Мен бул ыйык жерди коргоо үчүн ошол күнү вазыйфа алган акыркы аскермин. Калган бардык аскер досторум шейит болушту. Кээ бирлери карлыктын айынан көз жумду. Аллах жолунда өз кызматымды колман келишинче аткарып келе жатам. Кудус сымал бир чоң шаарда мен эле жалгыз калдым уулум, деп сөзүн аяктады. Чындап эле бул карыянын айтканындай оор бир абалга мусулмандар биринчи дүйнөлүк согуштун натыйжасында дуушар болгон эле.
Осман дөөлөтү акыркы халифат катары жеңилүүдөн улам Кудус шаарынан чегинүүгө мажбур болот. Бирок англиялык аскерлер келгичекте шаар ичиндеги тартиптүүлүктү жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу үчүн бир нече осман аскери бул аймакта калышы керек болчу. Дал ошолордун арасында онбашы Хасан да бар эле. Ал аскер жолдоштор менен биргеликте Ал-Акса мечитиндеги тартипти сактап, аны кайтарып турчу. Кээ бири Туркияга кайтса, кээ бири карлыктын айынан көз жумуп. Бүт баары каза болгон соң, жалгыз гана Хасан Осман дөөлөтүнүн өкүлү катары мечитти күн сайын кайтарып турду. Алгач англиялыктар аларды туткун катары кармаган. Бирок кийинчерээк жергиликтүү элдин ачуусун келтирбеш үчүн аскерлерге мечиттин коопсуздугун камсыздоого уруксат беришкен. Онбашы Хасан башка аскер достору сымал бул шаардан чыккыла деген буйрукка баш ийбей, ыйык мечитти коргоп калган. Алар бул аракетин Кудус буйруктан да үйдө турат деп түшүндүрчү. Өз аскерлерин Осман дөөлөтү бул жерге калтырып кетип, анын мураскору Түркия унутуп койсо да, бир да аскер өз мамлекетине капа болбостон, эч кандай даттанбастан өз вазыйпасын узун мөөнөт аткаргандыгы таң калтырбай койбойт. Курсагым ач, кийимим эски, мени сураган адам жок дебестен күзөттө бекем турган үммөт арстандары. Мекенин, ата-энесин, бала-чакасын сагынса да аскердик милдетин, үммөттүн жүгүн, мусулмандардын намысын бардык нерседен абзел көргөн бул сакчылардын эрдиги ар бир мусулман үчүн өрнөк боло алат. Журналист бардакчы Онбашы Хасандын сөздөрүн жазып алган соң, ата, кандайдыр бир каалооңуз барбы деп сурайт. Уулум, Түркияга кайтканыңда Токат айылына барып, мага бул жерде нөөмө төтөрмө буйрук берген жүзбашым Мустафага менин сөзүмдү жеткизип кой. Ал-Акса мечитин коргоого буйрулган катардагы Хасан дагы деле биздин ыйык жерибизде коргоп жатат деп айт. Жана мен ушул убакка чейин 55 жыл аралыгында эч жака жылбагандыгымды жеткиз. Дагы деле күзөттө дегин, мен үчүн дуа кылуусун өтүн деп суранат карыя. Онбашы Хасандын бул аманатын сөзсүз аткарам деп убада берип, анын колдорун урмат катары өпкөн соң, журналист Түркияга кайтат. Токат айылына барып, командир Мустафаны издейт. Бирок ал эч агыле бул дүйнөдөн өткөн болчу. 1982 жылы журналист бардакчыга Кудустан кыска телеграмма келет. Ал жерде Осман дөөлөтүнүн акыркы аскери жана Ал-Акса мечитинин бекчиси Онбашы Хасан бүгүн көз жумду деп жазылган эле. Ошентип 1917 жылдан 1982 жыл аралыгында 65 жыл бою ыйык мечитти коргоо вазыйпасын так аткарган Онбашы Хасан 93 жашында жалган дүйнөнү таштап кете берди. Ал мен шейит болгуча же болбосо өз ажалым келгиче бул мечитте сакчы катары кызматымды аткарам деген сөзүнө турду. Бул кишини алгачкы жолу Түркия эли журналист бардакчынын гезиттеги "Мен аны Ал-Акса мечитинен таанып калдым" аттуу макаласы аркылуу тааныган эле. Нечендеген ушул сымал аты белгисиз, бирок кызматы ат көтөргүс үммөт жылдыздары бар экендигин билбейбиз. Эмне үчүн Кудус биз үчүн маанилүү дегендерге мындан өткөн сабак, мындан өткөн мисал болбосо керек. Бул кишини тирүү көргөн Кудус мечитинин имамдарынын бири Шейх Икрима Сабринин эскерүүсүнө ылайык Онбашы Хасан күн сайын багымдат азанынан кийин мечитке биринчи кирип, куптан окулуп бүткөн соң мечиттен акыркы чыкчу экен. Хасан Онбашы командиринин буйругуна ылайык бул ыйык шаарды 65 жыл коргоп жатса, биз эч болбосо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шапааты, ата-бабаларыбыздын урматы үчүн эң кеминде өз тарыхыбызды, динибизди, ыйык салтыбызды коргоого милдеттүүбүз. Жараткандын, пайгамбарыбыздын, динибиздин, ата-бабаларыбыздын алдындагы жоопкерчилигибизди унутпайлы. Алла Онбашы Хасанды бейиши менен сыйлап, бизге болсо анын туруктуулугун насип этсин.